Мен дагы Каныбек Абдываситовичтин талапкерлигин колдойм. Себеби дегенде буга чейин айтылды. Ош мамлекеттик университетинде жасалган жумуштардын мындай жыйынтыгы талашсыз. Албетте билим берүү министрлиги башка тепкич, көйгөй көп. Мен дагы комитетти дагы, депутаттарды дагы, азыр министрге талапкерди дагы эйфориядан алыс болууга чакырам. Себеби дегенде ушул комитетте биз дайыма мындайча айтканда батабызды беребиз, үмүттөнөбүз. Бирок билим берүү министрлиги азыр эң сазга баткан, көрсөткүчтөрү эң начар, чырдын арасындагы министрлик өтө оор. Ошондуктан белди бекем бууш керек. Сизге ийгилик каалайм, анан бир нече оюңузду дагы билейин дегем. Негизи эле мындай өзүңүздүн программаңыз кандай, эмнеден баштайын деп турасыз, пикириңиз кандай бул министрлик боюнча? Себеби дегенде мына 28 жылдан бери келип отуруп, азыр жарылды жана контейнер мектеп менен, китептеги каталар менен. Бул мындай системалуу кризиске кептелип калды министрлик. Аны алып чыгып кетиш абдан кыйын. Ошондуктан бир мындай командалык жумуш керек бул жердечи. Өзүңүздүн оюңузду билдирип койсоңуз. Рахмат, Айна Камшыбек. Мына чындыгында эле билим берүү системасы Кыргызстанда эң чоң масштабтуу проблемалуу тармак экендигин мен эми ичинен жакшы билем. Айрым учурларда ушунун чечүүнүн жолдорун өзүбүздүн тажрыйба аркылуу да көрсөтүп келе жатабыз. Бирок бул ишке мен аң сезимдүү баратам. Жоопкерчиликти сезүү менен ошол маселелерге мүмкүн болушунча ушул билим берүү системасын мына эгемендүүлүктүн 28 жылдыгынан кийин бир позитив берели деген ой. Позитив берели, мугалимдерге ишеним жараталы. Эң башкысы билим берүү системасында иштеп аткан мугалимдерибиз, өзгөчө мектеп, балдар бакчаларындагы тарбиячылыгынан баштап бардыгына бир жаңы дух берели деген ниет бар. Биз мектеп курууну мына инфраструктуралык жактан билим берүү министрликке жүктөйбүз албетте, бирок ал билим сапатына түздөн түз тиешеси болсо дагы биз ошол мектеп качан курулат деп, анан жана контейнер боюнча мектеп дагы маселе дагы ошодон келип чыкпадыбы? Анан бир маселе бар да, ар бир айылда мектеп маселеси бар, бала бакча маселеси бар. Анан куруп атканда акча бөлүнөт бюджеттен, бирок жылына 1 миллиондон бөлүнөт, жылына же болбосо 2 миллиондон бөлүнөт. Ар бир айылда ошондой мектеп бар, 10 жылдап курулуп аткан. Ал курулуп атып эле кайра урай берет да. Бюджеттик акчаларды мындай жакшы колдоно албай атабыз. Бул үчүн биз буга чейин да айтып келгенбиз, ошону жолго салып алсак жакшы болот эле. Бизге так анализ керек. Ар бир райондо канча бала бар, канча мектеп керек? Биз жаңы мектеп курушубуз керекпи же пристройка керекпи? Же ошол мектеп менен эле чыгып кете алабызбы? Ошол боюнча бирдиктүү бир көз караш жок. Же губернаторлордо, же акимде, же госстройдо, же билим берүү министрлигинде бирдиктүү ачык тизме жок.